Саламатсыздарбы, ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биз сиздерге учурда өзгөчө фотографтардын арасында, видеографтардын арасында популярдуу болуп жаткан квадрокоптер, башкача айтканда дрон деген түшүнүк боюнча сиздерге түшүнүк беребиз. Ал үчүн бүгүнкү менин каарманым Актилек мырза дагы келип калды. Анда чогуу биргеликте амандашып, саламдашып, кенен айтып беребиз. Саламатсызбы Актилек эке? Кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр, өзүңөр Жумуштарыңыз? Акырын эптеп жертепсеп жүрөбүз. Эң сонун. Анда бүгүн дрон жөнүндө кенен түшүнүк бересиз, Буюрса, аракет кылайлы. Дрондоруңуз аябай көп. Ооба, дрондор аябай көп. Негизи бул хобби болгон үчүн, бирок ар бир дрондун өзүнүн орусча айтканда задачасы бар. Мисалы үчүн бул эко FPV дронго кирет. FPV дрондун дагы түрү бар. Бул болсо 5 дюймовый ГБРЦ Mark 5 болсо, ал бул болсо 3,5 дюймовый Cinewalk 35 деген дрон. Эконун айырмасы, эко тең эле бирдей кызматты аткарат. Болгону бул адамдардын жанында учсаң же болбосо бир зданиянын ичинде учсаң, защитасы бар, адамдарга мындай коркунуч алып келбейт. Өтө керекчелер. Ооба, ошон үчүн бул ошол жагынан жакшы. Ал эми бул 5 дюймовый дрон километри 180ге чейин жетет да, ылдамдыгычы. Аябай катуу учкандыктан адамдарга бир аз коркунуч алып келет. Кокусунан жыгылып түшсөң, кесип кетиши мүмкүн да. Ошол себептен бул адамдардан алысыраак автоунааларды же болбосо бир зданияларды, ушундай поляларга келип алып учканы жакшы да. Ошол эми, ал эми бул DJI Mavic Air 2S бизге көнүп калган. Бизде көп мындай дрон. Обычный эле дрон. Ошол 3 дрон бар. Бул дрон учуруу боюнча кандай десем, буну кесип катары мындай колдонгонго болобу? Кесип катары эсептейсизби же болбосо бул кошумчабы же? Бул эми муну кесип деп айтыш кыйын. Анткени ушул $4000 же болбосо $3,500 акча коротуп, ушунча аппарат алып, бирок муну основной киреше катары колдонуш кыйын. Тем более биздин Ош шаарыбызда, анткени бизде рынок азыраак. Балким Бишкекте кичине аракет кылса болоттур, бирок Бишкектеги да мен таанып жүргөн, ушундай учуп жүргөн адамдар основной жумушу башка, өзүнүн кесиби. Бирок хобби катары муну алып учуп жүрүшөт. Мисалы үчүн коммерческий съемка болбосо деле өзүм үчүн Кыргызстандын жаратылышына чыгып, кооздугун биз барып көрө албаганыбыз менен, бирок үстүртөн дрон менен Кыргызстандын кандай керемет жерлери, кандай карагай арчалары, суулары, тоолору, мөңгүлөрү бар экенин ошол дрондор менен сезе алабыз, биле алабыз, элдерге жеткизе алабыз. Ошон үчүн дагы алынган ушунча акча кетирилген дрондор да. Азыр учуруп көрсөтүп бербейсизби? Ооба, учурабыз. Запись ушул болот. Анткени мунун өзүнүн камерасы бул мен көргөнүм үчүн эле ачкиден. Основной мисалы үчүн баягы качественный кадр алып бериш үчүн GoPro 10ду
бул предпоследний модель, азыр 11 чыкты жакында эле. Жаңы дрон 5Кга чейин, жаңы GoPro 5Кга чейин тартылат. Основной запись ушуда болот. Видеону ушудан алам. Тартылган видео ушудан алам. Негизи кантип дронго кызыгып калдыңыз дейм да? Ким түрткү болду же эмне түрткү болду? Эми дрон негизи мен өз тележатында иштеген үчүн видео дегенди түшүнгөн үчүн жумуштагы дронду бир аз учуруп, же болбосо досторумдун дронун бир аз учуруп, арактан эле. Эми бул дрон адамдын көзү көрө албай турган жерден сага сонун бир материалды алып бере алат да. Өзгөчөлүгү мына ушунда. Обычный эле камеранын эми сен барып көргөн нерсеңди тартып келесиң, бул менен сен көрө албаган нерсеңди башка ракурстан көргөзүп берет. Анан экинчиден мен аябай жаратылышты аябай жакшы көрөм чын. Балким ушунча акча короткон себеби дагы ошолдур. Акыркы учурда биз негизи Кыргызстанда ушу квадрокоптерлерге болгон кызыгуу жаштардын арасында, чоңдордун арасында деле аябай өсүп баратат. Ошол менен учурда мен ушуну алып келгенде мен Instagram баракчама канча сомго алдың, канчага чыгасың, мен да алайын дедим эле деген суроолор аябай көп да. Бирок мен алып атып ойлоңула дейм, жакшылап ойлоңула. Бул силердин тиги майыбиңер эмес. Бир кулап түшүп, бир буту сынса аябай переживать этесиңер. Могул элементарный пульттүнчү калибровкасын кыла албай мен 2 ай жүрдүм да. Бул жерде азыр эч ким жок да, муну түшүнгөнчү. Эч ким жок. Берки обычный дронду бирөөгө барып оңотуп аласың. Эч ким жок, сен только YouTube'да сен досуңчу башка. Калибровкасын 2 ай жүрдүм кыла албайчы. Кылам, кичине жаман болуп калат, келип учам, кулап түшөм, кайра барып кылам. Ушинтип жүрүп акыры жакшынакай абалга алып келдим да. Ошол эле учурда мунун ичиндеги настройкалары, могул азыр мына ачык турбайбы платаларычы? Ачык турат. Бардык нерсе ачык да, эч нерсеси жок. Эгер карга кулап түшсө, мына жерге суу путет да, же болбосо сууга кулап түшсө. Бул учурда атайын клей бар. Ошо клейден мен ар бир палатасына ачып дронду полностью ачып туруп, клейлеп чыккан да. Бул азыр карга түшсө, палатасы күйүп калбайт да. Суудан сактайт. Сууга түшсө дагы мына ошого окшогон нерселер баягы кичине адамды кыйнайт да. Бул дронду мен эң биринчи баштагам да. Эң жакшы көргөн дронум. Азыркыга чейин кызмат кылат. Бул дагы менин эң алгачкы баштагандарым. Бул өз негизи эң жакшы дрон. Баштайм дегендер ушудан баштагыла да. Эң жакшы дрон баштайм дегендер ушудан баштагыла. Анткени датчиктер бар. Эгер бир зданияга барсаң, өзү токтоп калат. Жерге акырын конот. Дронду карап алып уча бересиң, өзүнүн горизонтун сактап берет. Ошого эң жакшы дрон. Сонун сизге рахмат анда. Ийгилик. Рахмат силерге дагы. Чоң рахмат. Ош ТВ телеканалынын жалпы көрөрмандарына тоже ыраазычылык билдирем. Ош ТВдан алыстабагыла, көргүлө, аруу таңдан, Ошол силерге рахмат.